Кыз Сайкал Кабылованын экс-күйөөсүнүн ызы-чуусу. Эрнест Кыз Сайкал менен ажырашкан соң алгачкы мектептеги махабаты Аделина менен кайрадан сүйлөшүп жүргөнү маалым. Ал ошол кызга үйлөнө турган ою бар экенин да билдирген. Бул арада Кыз Сайкал интервью берип Эрнестке бакыт каалап көзүнө жаш алган эле. Бирок жакынкы күндөрдөн бери Эрнесттен да Аделинадан да кабар жок. Экөөнүн бирге түшкөн сүрөттөрүн да көрбөйсүң. Эрнест Инстаграмдагы баракчасын биротоло өчүрүп салган. Мындан улам анын катталуучулары экөө айрым жолго түшкөн го деп болжолдоп жатышат. Себеби адатта белгилүүлөр эки ажырым жолго түшкөндө алгач ушундай белгилер байкалат эмеспи? Маалымат булагы Аргумент Чекиткейжи. Универсал командасынын оюнчусу Актилек Бекташев. Универсал командасынын оюнчусу Айылдык кеңештин депутаты Актилек Бекташевдин заманбап тоюна 900 мейман келди. Алардын жарымы менин досторум деген Актилек Бекташев үлпөт тою тууралуу айтып берди. Жубайым экөөбүздүн үлпөт тоюбуз Оштогу тойканаларынын биринде өтүп, ага 900 конок келди. Алардын 500ге жакыны менин жора жолдошторум, 7 Дубанадан келген досторум. Тойкананын ичине алгач унаа менен тамада, андан кийин жубайым экөөбүз кирдик. Жарды аккордеончулар жандуу үн менен айтышты. Тоюбуздагы жасалгалар, келинчегимдин курбуларынын көйнөктөрү, менин дос балдарымдын галстуктары сары түстө болду. Бул күнү 8 устатыма өзүмдүн белегимди тапшырдым, деди ал. 5 январда өткөн тойду Тамада Иманкул Шарипов алып барды. Маалымат булагы Супер Чекиткейжи. Белгилүү эстрада ырчысы Гүлжигит Калыков апам экөөбүздүн базарда жарма сатып жүргөн убагыбызды клипке тарттым. Супер Инфо гезитинин жылдын суперлерин тандоосундагы ырчы Гүлжигит Калыковдун эне жөнүндө баллада ырын тартылган клип жылдын супер клиби намына ээ болду. Бул жолу биз Гүлжигит Калыковдун апасы тууралуу балладасына өз оозунан угууну чечтик. Гүлдөн турган үй билебиз. Эне жөнүндө баллада ырынын клибинин өзгөчө окуясы бар. Мындай клип тартуу менин идеям болчу. Клипте апасына жардам берген баланын окуясы менин жашоомдон алынган. Окуучу кезимде биздин башыбыздан ошондой күндөр өткөн эле. Эртең менен мектепке барып, ал жактан чыгып, апам экөөбүз түз эле базарга барып соода кылып, анан үйгө келчүбүз. Кечинде сабакка окуучу элем. Жүрөктөн чыккан окуя жүрөккө жетет дегендей бул клип жылдын супер клиби аталды. Буга ыраазымын. Ыр узун эмес болгон үчүн клипке көп окуялар батпай калган. Мындан да сонун сюжеттер бар болчу. Клиптин тарткан Эрнест Сыдыков өз идеяларын кошкон эле. Апамдын аты жөнү Молдобаева Майрам. 1955 жылы 7 ноябрда төрөлгөн. Учурда Новопавловкадагы номер 2-орто мектепте химия биология сабагынан мугалим. Эл агартуунун отличниги. Апамдын мүнөзү токтоо, бирок талапты катты койгондон да билген адам. Мен окуган мектепте иштеп, өзүмө да сабак берчү. Ошол үчүн тарышып жакшы окучумун. Анткени өзүнүн баласын көтөрмөлө жатат деген сөздөр айтылбасын дечүмүн. 5 бир тууганбыз. Мен апамдын 4-чү баласымын. Улуу эжемдин аты Гүлкакы, агамдын аты Гүлчөрө, экинчи эжемдин аты Гүлкайыр, анан мен Гүлжигит, 5-иним ысым Гүлдөн табылгай кылып Нурлан коюшкан. Гүлдөн куралган үй бүлөбүз деп күлүп калабыз. Апама аябай жакынмын, жакшы сырдашабыз. Мен апамдын кеңеш сурайм, ал менден кеңеш сурап калат. Айтор жакынбыз. Кичине кезибизден ата-энебиз эмгекке үйрөттү. Элдин балдары көчөдө ойноп жүргөндө биз үйдө иш кылып, чарбакты тазалап, суу ташып жүрчү элек. Камыр жууруп, нан жасаган күндөр да болду. Анткени апам талапты катты койчу. Кечинде тентекти кылсаң алар жазалап колго чаап коет эмеспи? Апам деле кээде бизди жазалап койчу. Жумушка же конокко баратып бизге бул нерсени кылып койгула деп табыштап кетчү. Жөн айтып койбой баракка жазып кетчү. Балалык кылып кээде оюнга кызыгып кеткенде апам жазалап койчу. Бирок көп учурда эле жумушту аткарып коюп чыкканга аракет кылчумун. Бой жеткенимде апамды тарынткан жокмун. Апамды кичине кезинде тарынтып алган болушум мүмкүн, бирок бой жетип калгандан бери тарынткан жокмун деп ойлойм. Негизи эле эч ким апасын тарынтпашы керек. Жакшы нерсе көрсөң, билсем баарын апам менен бөлүшкүм келет. Жакшы адамдар менен таанышып калсам да алар тууралуу айтып берем. Жакшы белектерди алып бергенге аракет кылам. Чет өлкөгө чыкканымда ушуну ата-энем көрсө алардын да маанайы жакшы болмок деп ичимден ойлонуп калам. Быйыл апамдын туулган күнүндө бир туугандар менен кеңешип чет өлкөгө барып эс алып келүүгө ата-энебизге жолдомо алып берели деп ойлонуп жатканбыз. Аларга колдон келген жакшы белектерди алып бергим келет. 2 жылдан бери ата-энемдин үйүндө жашайбыз. Бөлүнүп үй бүлөм менен турам. Алардын бат эле сагынып кетем. Тез барып турганга аракет кылам. Өзгөчө чет өлкөгө жүргөндө ата-энем көп эсиме келе берет.
Күлгөндөрүн, жылуу маанайын, камкордугун эстеп сагынып кетем. Атам менен апама Кудай өзүн өмүр берсин деп көп тилейм. Жаңырган жаңы жылда бардык ата-энелерге, элибизге, алыста жүргөн мекендештерибизге жакшылык каалап кетким келет. Апамдын мантысы өзгөчө даамдуу. Апам тамактарды аябай даамдуу жасайт. Ар бир тамагын жакшы көрүп жейбиз, бирок өзгөчө мантысы сонун болот. Тамак бышканча шилекейибиз агып чыдамсыздык менен күтчүбүз. Азыр тамакты апамдын келиндери жасайт. Чынын айтсам, апамдын тамактарын аябай сагындым. Апаларды ички туюм аябай жакшы өөрчүгөн деп ойлойм. Мен кыйналып жатканда апам жанында болбосо да сезип койгонун эле таң кала берем. Балам, баары жакшыбы деп дароо чалып калат. Өтө кыйналып жатканда түшүнө кире баштайм. Түшүмө кирдиң, сенде баары жакшы элеби деп сурап тынчсызданып баштайт. Жашоодо ар түрдүү кырдаарлар болот эмеспи? Анын баарын айтып отургум келбейт. Аяп көп нерсени айтпаганга аракет кылам, бирок баары бир сезип коет. Бүгүнкү күндө социалдык тармактарды баарыбыз эле колдонобуз да. Апам да активдүү колдонуучу. Мени ошол жактан көзөмөлдөп турат. Эл мен тууралуу эмне деп жатканын, мен эмне жазып жатканымды карап турат. Мен жакшырганга аракет кылганым менен апам билбеген сырым жок болуш керек. Маалымат булагы Супер Чекит KG.
Өзүңүз сүйгөн спортчуга ставка коюп акча утуп алыңыз. Жөнөкөй регистрацияны тандап, пополнить счетко кириңиз. Арлан аркылуу акча толуктап, миллиондогон утуштарга ээ болуңуз.